Талас обласынын Бекмолду айыл аймагынын тургундары таза суу иче баштайт. Айыл өкмөтү Талас обласында биринчилерден болуп сууну өз каражатына киргизүүдө. Ага айылдын бюджети жетет, анткени аймагында жер үй алтын кени бар. Анын негизинде бюджетке түшкөн каражат элге шарт түзүүгө жумшалууда. Таза суу долбоору Хан Бүргө айылында уланууда. Бүгүн таза суу долбоору боюнча Хан Бүргө айылында башталып атат. Долбоордун убактысы 12 ай. Кудай буйруса ушул бир жылдын ичинде бүтүп калат деп атат. Хан Бүргө айылында 703 тургун бар, 143 түтүн бар. Кудай буйруса ушу жергиликтүү калп таза суу менен камсыз болот. Азыр биз подрядчиктер менен да сүйлөшүп атабыз. Ушул 12 айга чойбой айыл чоң эмес. Ошон үчүн эртерээк бүтүрүп бериңиздер. Бунун каржылык жагы жергиликтүү бюджеттен болуп атат. Жакында бүтүндөй айыл калкынын таза суу муктаждыгы чечилет деген кабар жергиликтүү тургундарды кубандырууда. Аймакта 4 айыл бар. 3 айылга таза суу тартылат. Ал эми Караой айылына кошумча резервуар салуу пландалып жатат. Биз мурун таза суу иштетип көргөн эмеспиз. Казып эле кете берсе биз ойлоп тургай, укмуш кылап турбай, казып эле эртең бүтүп калып турбай. Казып эле кете бергендин өзүнүн жөнү бар экен. Казып кеткенден кийин материал учурунда келбей калса ал көмүлбөй калат экен. 1 метрден ашык тетекка турат экен. Үйгө монтип машина кире албайт. Сугат суу өтө албайт. Жана башка деген тоскоот. Кырсык да болуп калышы мүмкүн. Могу кичине балдар түшүп кетип, мал келип түшүп кетиши мүмкүн экен. Ошонун баары коопсуздукка кирет. Ошол себептен сиздерден суранабыз. Кастыңыздарбы, графигиңиздер бар работ. Ошо менен каскандан кийин баланча чугунда көмүп кайра жашына калып кетели. Чогуу чаран графикына айыл башчы менен непосредственно иштешесиздер. Мындан тышкары жергиликтүү бийлик жер үй алтын кенинен айыл өкмөтүнө түшкөн акчага дагы ири долбоорлорду ишке ашырууга камынууда. Элге шарт түзүп берген жагынан биз ушу биринчи эле таза суудан баштадык. Андан тышкары Хан Бүргөгө жаңы мектеп курулат, бала бакча курулат. Бала бакча Кудай буйруса 1 айдын ичинде башталат. Эмки жаска чейин биз кагаз иштерин бүтүрүп туруп, эмки жаста мектепти баштайбыз. Анткени азыр кыш мезгилине туура келген үчүн биз 2 айдан кийин куруу иштеринен кичине басаңдап калабыз деп жазга калтырып атабыз. Кудай буйруса эмки жылы 1 сентябрга ошол жаңы окуу жылына жаңы мектепти тапшырайын деген бир жакшы оюбуз бар. Айыл аксакалдары бата берип, жаңы дем күч менен башталган ишке ийгилик каалашты. Элдин тилеги ушул болсун. Эл тилеги аткарыла турган болду. Баары сүйүнүп атат иште. Шуну аягына чыгып, баары тез долонуп иштениши ийгиликтүү болсун. Силердин берген сууңар баары ишке бала чакыга небере чөй кеченгесин, ишиңер канга келе берсин. Менен эмес Кудайдан арбактар колдосун. Бекмолду айыл өкмөтү алдыда дагы бир катар жакшы шарттарды түзүүнү колго алып, өндүрүш тармагын дагы өнүктүрүүнү көздөп жатат.